Синтакс негиздери боюнча мисалдарды келтире турган болсок, мына слайдтан баштайлы. Мына өзгөрмөлөрдөн баштайын. Өзгөрмө дегенибиз бул математикада x, y, z деп жана кыска аталыштарды берет эмеспизби? Бирок бул программалоодо өзгөрмөлөр узунураак, бир түшүнүктүүрөөк болуш керек да. Мисал, бул жерде name деген өзгөрмө бар, surname деген өзгөрмө бар. Name'нин ичинде ошо кандай адамдын атын жазып койдум. Surname дегенде фамилиясын жазып койдум. Өзгөрмө деген мындай татаалыраак, оор бир математикага байланыштуу бир нерсе катары угулуп керек. Айтып коеюн дегеним, математика билбей туруп эле, эч кандай байланыш жок эле. Бул ошо өзгөрмөлөрдү колдоно берсек болот. Аны азырынча мындай кичинекей жөнөкөй, балким мааниси жок мисал көрсөтүп аткандырмын. Мындан дагы курстан уланта берсек, кичине түшүнүктүүрөөк боло баштайт да, өзгөрмөлөр эмне үчүн керек экен. Бул жерде азыр жөн эле түшүндүрүп кетейин. Name деген чака бар дейли. Бир чаканын аталышы name. Ал чаканын ичинде моундай текст жазылып атат. Эки тырмакчанын ортосунда. Анан surname деген чака бар. Анын ичинде Жумашев деген текст болуп атат. Тексттер мына тырмакчага алынып атат. Ал эми могу чакалардын аттары тырмакчаларга алынган жок. Өзгөрмөлөр тырмакчасыз жазылат. Анан мунун барабар дегенибиз бул экөө барабар эмес. Бул чаканын ичине могу текст салып кой деген сөз да. Бул жерде print деген Python өзү менен келген функция. Python'ун өзүнүн камтылган функциясы бар. Анын ичинде мына кашанын ичинде ортосун жазып атабыз. Ошол могу жерде бириктирилген текстти чыгарып атабыз. Бириктирилген дегенде могу name деген чаканын ичинде текст бар. Ага могу 3 маймылча кош. Анан мына текстти, Жумашев деген текстти кошуп кой деп атабыз. Бул чака кошулган, могу текст кошулган дагы бир чака. Азыр мен булардын баарын редактордун ичинен көрсөтөм. Азырынча ушу слайдтан мисал катары көрсөтө берейин.